Айзиректин күйөөсү жеңил жаза алдыбы? 5 баланын энеси Айзирек Эралиеваны атып өлтүрүүгө айыпталган күйөөсү жалпы 18 жылга соттолду. Өзгөн райондук сотто 31-июлда шектүүгө адам өлтүрүү беренесинин экинчи бөлүгү алсыз адамды өлтүрүү пункту боюнча 15 жыл, куралды мыйзамсыз жүгүртүү үчүн 3 жыл берип, 100 000 сом айыппул салды. Эралиеванын жакындары соттон анын күйөөсүн өмүр бою эркинен ажыратууну суранган болчу. Айзиректин өлүмү боюнча 2 гана отурум болуп өтүп, 3-чү отурумда айыпталуучуга өкүм чыккан. Эралиеванын бир тууганы Медиахабка сотто окуяга тиешеси жок адамдар күбө катары өтүп, айыпталуучуну мактап, анын пайдасына көрсөтмө бергенин айтып беришти. Ошондой эле алар иштин маанилүү жерлери сотто каралган жок деп нааразы болушту. Кызым ошол жерде 18 жыл тиричилик кылды. 18 жыл ошо баланын жакасына картты. Чайын кылды, окуатын берди, 5 бала төрө берди. Андай адамды башка көтөрүп жүрүш керек эле. Ал өлтүрүп атат. Өмүр бою жазыш керек булар. Айыпталуучу көрсөтмөсүндө Өзгөнгө жакын Мырзаке айылына келгенде дем алып жаткан эле деп айтып жатат. Өзгөнгө эмес, жакын турган Каракулжанын эле ооруканасына алып барса, балким Айзирек Эралиева тирүү калат беле деген суроо бизди аябай ойго салып жатат. Соттун чечими колубузга тийсе, облустук сотко арыз жазганга камынып жатабыз, деп айтышты Эралиеванын туугандары. Ош облустук милициясы 26 май күнү Өзгөн райондук милициясына Каракулжа районунун тургуну ооруканага жетпей каза болгону тууралуу маалымат келип түшкөнүн билдирген. Бул боюнча текшерүү иштери башталып, адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары келиндин 40 жаштагы күйөөсү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кийин бул ишке курал-жаракты мыйзамсыз сактоо беренеси дагы кошулган. Кийинчерээк Ички иштер министрлиги шектүүнүн куралы каттоого алынбаганын, текшерилбегенин билдирип, буга байланыштуу айрым кызматкерлер жазаланганын кабарлаган. Эралиеванын өлүмү боюнча сот башталгандан кийин маркумдун жеңелери Т-медиага сотко канааттанбаганын билдиришкен. Алар окуя бурмаланып, тарыхы өзгөртүлгөнүн белгилеп, ачык сот өткөрүүнү талап кылышкан. 26 майда өлкөдөгү бардык мектептерде акыркы коңгуроо иш-чарасы өткөн. Салт болуп калгандай мектептерде быйылкы бүтүрүүчүлөрдөн сырткары билим уясын 10, 20, 30 жана 40 жыл мурда бүтүп кеткендер дагы чогулган. Каракулжа районунун Сай айылына турмушка чыккан Айзирек Эралиева эл катары классташтары менен 20 жыл мурда окуп бүтүргөн Өзгөн районунун Алга айылындагы мектебине барган. Эралиеваны мектептеги иш-чарага күйөөсү коштоп барган. Акыркы коңгуроо бүткөндөн кийин жубайлар Каракулжага кетишкен. Ошол күнү түндө Эралиеванын жакындарына суук кабар угузулган. Айзирек Эралиеванын артында 5 баласы калды. Эң кенжеси 4 жашта. Башкы прокуратура акыркы 2,5 жылда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгондугун маалымдаган. Аялын өзгөчө мыкаачылык менен өлтүргөн эркектерге негизинен эң катаал жаза катары мүлкүн конфискациялоо менен 15 жыл берилген. Бирок маркум кыз келиндердин жакындары соттор жеңил жаза берип койду деп нааразы болуп келишет. Сиз Медиахабты көрдүңүз. Менин атым Эльвира. Айзиректин күйөөсүнө чыккан өкүм боюнча кандай ойдосуз? Оюңузду комментарийге жазыңыз. Бул видеону бөлүшкөндү унутпаңыз.